Билесизби, эмне үчүн адам баласы оң тарапты карап жатуу керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгер жатууну кааласа, оң жамбашы менен жатып, оң колун жагына төшөп алат эле. Башкаларга да ушундай тартип менен жатууну осуят кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай жатуунун пайдалуу экендигин көп айткан. Ал эми азыркы учурда окумуштуулардын акыркы изилдөөлөрүнүн натыйжасында адам уктаган мезгилде оң колунун алаканын башына төшөп жатса, кол менен башынын ортосунда энергиянын пайда болоорун айтышкан. Мындай абалда уктаган адамдын мээсиндеги аны алсыратуучу энергиялар чыгып кетери белгилүү болгон. Бирок мындай реакциянын жүрүүсү үчүн алакан дал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн тартиптегидей төшөлүүсү зарыл болоору аныкталган. Британиялык Times гезитине жарыяланган «Инсандын уктоосундагы туура абал» деген макалада мынтип жазылган. Адам оң тарабы менен жатса, анын жүрөгү кысылбай өз калыбында иштейт. Жана кан айлануу адам ойгоо кездегидей жүрөт. Ошондой эле сол өпкө оң өпкөгө караганда кичине болгондуктан өпкөгө да оорчулук түшпөйт. Ал эми боор салаңдап калбастан өз ордунда турат. Ал эми ашказан боордун үстүндө турат да тамакты сиңирүүсү үчүн жеңил болот. Ушундай илим техниканын өнүккөн мезгилинде ачылып жаткан ачылыштарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 14 кылым илгери айтып койгону таң калыштуу деле эмес. Анткени ал өз оюнан чыгарып сүйлөбөйт. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын кабары менен гана сүйлөйт.